Кадимки Алайконун таңы. Чыныгы кыш дал ушул өрөндү экен. Өткөнкү тынымсыз жааган борошого карабай карды жиреп мектепке барам деп интернет жылдызына айланган 4-класстын окуучусу Нурзаман Алмазбек уулу дал ушул Алайконун Коочат айылынан. Бүгүн биз анын үйүнө конокко келдик. Саламатсызбы? Нурзамандын атасысыз. Нурзаман, чек oğlum sana konoktор келиптир. Азыр мектепке жөнөп аттыр эле. Азыр үйдө болуш керек. Чык oğlum, чык. Бул Нурзаман. Учураш. Ассаламу алейкум деп учурашпайсың. Салга жөнөп атасыңбы? Канча барасың сен? 9:30. Күнүгө эрте турасың ушул. Ооба. Азамат. Билим алышса өздөрүнө эле жакшы, келечегине жакшы, кийинкисине жакшы, жашоосуна жакшы болот да. Балдарым атасы да ошентип айтат. Билим алгыла, апаңа көбүз тең окубай калдык депчи. Булар окушсун, деп окуталы деп аракет кылабыз. Жакшы барбы? Жакшы. Өзүнүн өжөрлүгү, билимге болгон интизарлыгы менен көп окуучуларга үлгү болгон Нурзаман мектепке дал ушул жол аркылуу барат. Нурзаман, ошол күнү сен кардан, борошодон жолдо калып кетем деп коркподуңбу? Жок, мен коркпойм. Дайыма эле ушундай калың карды кечип барам. Сабакка күнүгө калтырбаганга аракет кыласың. Ооба. Азыр эми сени президент чакырып аткан турбайбы? Уктуңбу? Ооба. Кайдан уктуң? Эжекем айтты, угуп алып абдан сүйүндүм. Сен буга чейин баргансыңбы Борборго, Бишкекке? Кичинекей кезимде баргам, бирок эсимде жок. Кечеден бери толкунданып атасың. Уктай албай да чыктым. Самолетко учтуң беле, буга чейин отурдуң беле? Самолетко отура элекмин, эми отурам деп сүйүнүп атам. Бул сенин мектебиңби? Ооба, бул биздин мектебибиз, мен окуган жер. Кандайсыздар? Жақсылармы? Келіңіздер. Фотоларды шыпыр тазалап кіргілі, азаматтар. Кірерлер. Бул эски мектеп, бирок мугалимдери өтө жакшы билим беришет. Мен телевизордон, телефондордон жаңы мектептерди көрөм. Ошолордой кылып бул мектеп дагы жаңыланса болот. Мен ошол күнү эрте келгенмин. Келсем мектеп ичинде окуучулар жок экен, бирок баратадан карагым келди. Чыксам эле эң биринчи ошо Алмазбеков Нурзаман жол салып келе жаттыр. Бул видеонун тартуу максаты ата-энелерге жөнөтүү үчүн гана тарттым да. Себеби айыл этегинде окуучулар билим алууга келип жатат. Жакынкы ата-энелер балдарыңыздарды жөнөтүңүздөр деген гана максатты тартып, ата-энелик группасына салынган. Бул видеонун аркасында ушундай таланттуу үй бүлөнү, көп бүлөлүү үй бүлөнү, мыкты окуучуларды ар тараптуу, мисалы багып, өнүктүрүп өстүрүп жаткан ата-энени таанытып алганыма, бул видеонун аркасында ушундай үй бүлө бар экенине билдирип алганыма ушунчалык мен абдан кубанып жатам. Нурзаман мектепте аябай билимге умтулган эң мыкты окуучуларыбыздын бири. Бир эле ийгилигин айтып берейин. Ал биз мейкан таануу сабагынан өткөн күн системасындагы планеталар деген теманы өткөнбүз. Анда Нурзаман 9 планетаны жасаган. Андан кийин ушул жерде Нурзамандын артыкчылыгы, мени сүйүндүргөнү ушул болду да. Эжеке, бул кийин мен чоңойгондо күн системасында ачыла элек дагы көп планета болушу мүмкүн. Ошол планеталарды мен изилдеймин деп бул адамды бул жерге тургузуп койгону өзгөчө мени кубандырган. Биз деле билим алууга келебиз, улуу кар жаса да келебиз, таш жаса да келиш керек. Билим алыш керек. Билим алып дүйнөгө таанылып, президент Нурзамандай болуп президенттик балаттыга чакырылабыз деген ойдобуз. Нурзаман эсен аман барып келсин. Көрүп турган бул биздин ойночу аянчабыз. Жайында ойнойбуз. Азыр кыш келди, кар басып ойной албайбыз. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте мен футболист болгум келет.
кайсы футболисттерди тааныйсың? Криштиану Роналдо, Месси, Неймар, Мбаппе, Пепе. Азамат, тилегиңе жет Азаматсың. Бүгін біздің мектепте жақсы жаңылық болып жатады. Мына біздің балабыз атайын шақыру менен президенттің палатасына жөнөп жатат. Біз мұғалімдері, ағайлары қатары біз şu балаға ақ жол тілейбіз. Ақ жолың ашылсына есен аман барып кел. Ардайым саға Құдай таалам şu илимдүү жаштардан кылсын, пайдалуу илим ата кылсын сага. Амин. Аллаху акбар.